Assalamu алейкум, кыргыз жигиттер. Кечеки чогулган боюнча Азыр данный момент Москвада, метро Люблинода кыргыздар чогулуп, немелер жок, именно кыргыз кыздар бар. Бул ситуацияны биз өзүбүз чечиш керек. Именно старшийлар келиш керек болот да, бир эле старшийлар чечет. данный момент МВДде отурамын да. Данный момент. Эмнеге кече чогулдуңар мен билбейм. Момундай нерсени токтотойлук. Москвада кыргыз кыздарды жазалайбыз дегендер кармалды. Мен лично айтып келем бул нерсени. Эске салсак, социалдык тармактарда жаш балдардан турган топ Россияда иштеп жүргөн кыздар башка улуттагы жигиттер менен мамиледе болгонун билер замат аны жазалоого чакырып жаткан видео тараган эле. Кийин өкүлчүлүк бул боюнча иликтөө иштерин баштаган. Чакырык таштагандардын арасынан 2 жаран кармалды. Алар күнөөсүн мойнуна алып, кечирим сурашты. Эми бул жарандардын кылган ишине Москва шаардык милициясы тарабынан укуктук баа берилет, деп айтылат билдирүүдө. Assalamu алейкум, кыргыз жигиттер. Кечеки чогулган боюнча туура эмес маалымат келиптир. Кече чогултпадыкпы? Ошол жерге вообще туура эмес маалымат келиптир да. Эмнеге кече чогулдуңар мен билбейм. Момундай нерсени токтотойлук. Чынын айткандачы, кан төгүлүп кетсе, бул жаман нерсеге алып келет да. Азыр мен данный момент МВДде отурамын да. Данный момент. И ушу данный момент МВДде отуруп менден спрос болуп атат конкретный. Ошону токтотойлук жигиттер. Если токтотпосок, бул жаман нерсеге алып келет да. Ойлоңула, жигиттер, болду. Хватит.